Жумушуңар менен силер. Ай, бүгүн үйгө келип кеттиречи. Бул кабар алып келип үйгө келип турсаңар болбойбу я? Адам ашыкча окуган болбойт. Ата билесиз, гыда. Мен бардыгыбыз чабылып алып, кошулуп, мешитке барып намаз окуп деген. Жамаат менен. İslam dini tazalıktın üstüne kurulgan. İslam dini taza din. İslam kan tögü üçün emes, kandı korgoo üçün jönötülgөн din. İslam dininin pozisiyası orta jol, saburduluk jana коомдук тынчтык. İslam dini бийик адеп ахлакка, тынчтыкты сактоого жана коомдук стабилдүүлүктү бекемдөөгө чакырган din. Allah berekeli olgan ıyık ayatında tömöndөгүдөй buyuruyt. Kim bir adamdı günөөsüz öldürse, al bütündey adam zatты öldürgön menen bara var. Alemi süyüktü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özünün ıyık hadisinde silerдің arаңардан en жақшы adam, adamlarga en көп пайдасы тийген adam. Шайтандын максаты да адамдарды тозокко түртүү экен. Анда биздин шайтандан кандай айырмабыз бар? Жаңы муун жаркын келечек коопсуз өлкө аталышындагы форум өткөрүп жатабыз да. Буну өткөрүп атканыбыздын себеби Талас облусунун аймагында экстремизм, терроризмди алдын алуу максатында, андан тышкары жаштар арасындагы радикализмди алдын алуу максатында өткөрүп жатабыз бул форумду. Geleceğimiz жаштардын колунда. Кандай жаштардын колунда дегенде, таза, имандуу, адеп ахлактуу, илимдүү, билимдүү, улууларды урматтаган, кичүүлөрдү сыйлаган, каада салтын жакшы билген, кыргыз жыттанган татынакай бир ушундай алтын муунга биз муктажбыз. Таза муун коопсуз келечек дейт. Чындап, жүрүм туруму жакшы, ички дүйнөсү да таза. Ушундай балдарды, перзенттерди жетиштирүү менен биз келечек муунду тарбиялайбыз. 2 жаш баш кошсо үй бүлө куралат. Үй бүлөдөн коом куралат, коомдон мамлекет куралат дейт. Демек биз таза келечек муунду ошол баш кошуп жаткан 2 жубайга жакшы таалим тарбия беришибиз керек. Баш кошуп жаткан 2 жубайды жакшы тарбиялашыбыз керек. Себеп дегенде мамлекеттин келечеги болгон коомду, элди, журтту, жамаатты ошол 2 жаш жубайдын ортосунан пайда болот.